Балдарды окутууда өзгөчө, жеңил жана интерактивдүү ыкмаларды колдонуп, тажрыйбасын башкалар менен бөлүшкөн мугалим Айнура Усенова интернетте таанымал боло баштады. Кактус KG редакциясы учурдун талабына жараша иш алып барган, сабактарды кызыктуу өткөн мугалим менен таанышып кайтты. Мен Усенова Айнура Сапарбековна, балдарга жетекчи катары мен 2001 жылы Базарбаев атындагы орто мектебинде баштагам. Биринчи эле жылы ошол 1-класс, азыркы ошол 95-жылкыларды, ошол 95-96-ларды 1-класста окуткам. Айнура Усенова окутуунун жеңил ыкмаларын көбүнчө жаштардан үйрөнгөнүн айтат. Ал эми сандарды бөлүү, көбөйтүү, кошуу, кемитүүнүн оңой жолун чет жактан өздөштүрүп келген. Мен мугалим катары сабак өтүүдө заманбап, кызыктуу жана окуучуларга жакын методдорду колдонууга аракет кылам. Мурунку балдар менен азыркы балдардын айырмасы аябай чоң. Мен азыркы ошол менин негизги максатым окуучуну жөн гана угуп отурган эмес, сабакта активдүү катышкан бала тарбиялоо. Себеби азыркы балдар сен айтканыңды угуп отурган бала азыр кабыл албайт. Биз мурунку заманда эжекенин айтканын кунт кой ук десек, азыр көбүнчө жеңил түрү менен, оюн түрү менен. Мен эмне үчүн азыр балдарга ошол методду тандадым? Себеби балдарда оюн аркылуу бала тез кабыл алып атат. Кабыл алуусу оюн аркылуу. Ошондуктан оюнду мен көп, ошол методду көп пайдаланам. Албетте, сабактын структурасынан чыкпайбыз. Сабактын структурасы сөзсүз сакталат. Себеби азыр бизде 5E модели боюнча азыр иштеп атабыз. Биринчи шыктандыруу. Балдарды биринчи көңүлдөрүн көтөрүп, шыктандырып алып, андан кийин сабакты өтөбүз. Ошо сабакты дагы оюн аркылуу оюнга берилип кетебиз дагы, кээде звонокту да укпай калабыз. Чынында мен аябай мындай изденүү менен азыр көп азыркы методдорду мен көбүнчө жаштардан үйрөнөм, жаштардан алам. Негизги мен азыркы ушул 9га көбөйтүүнүн, 9га бөлүүнүн немесин лайфхак, эми ал маалда лайфхак деген жеңил түрүнү мен өзү чынында Россиядан үйрөнүп келгем. 8ден кийин кайсы? 6, андан кийин 4, 2ден кийин 0. Пенсиядагы бир башталгыч класстын мугалим болуп эмгектенип, пенсияга кеткен бир эжеке менин балдарыма репетитор болуп ошол жардам берип жүрдү мага. Анан ошонун методу мага жагып калды. Ошондон көп нерсе үйрөндүм. Ошонун методикасын азыр пайдаланып жатам. Азыр бул методиканы мен бардык мугалимдерге жайылтып, жөн гана өзүбүздүн мугалимдерге гана жайылтпастан, мен соц тармактарда бүт ушул мени көргөн ушул Кыргызстан боюнча, Кыргызстан эмес, Казакстан, Өзбекстан ошол көп жактан мага немелер жазылып атат. Ошол жактан көрүп атабыз деп. Демек менин методикам жайылууда. Мугалимдин Instagram баракчасында учурда 24 миңден ашык катталуучусу бар. Ал жака окуучулары менен тартылган видеолорун жарыялап келет. Бул жактагы видеолорду тартканда менде практиканттар болуп атты, үзүлбөй эле. Ошол практиканттарым көбүнчө тартат. Андан кийин окуучуларым өзүнө да берем. Анча-мынча, мына бүгүн кече биз дээрлик күндө тартабыз. Себеби мен күндө жаңы нерсе ойлоп келем. Азыркы убакта практикантым жок, окуучуларым өзү тартат. Бизде азыр мектептин бардыгы блогер класс деп айтышат. Окуучуларым ал сөз менен сыймыктанышат. Ата-энелеримдин колдоосу менен. Балдардан күч кубат алам деген мугалим байма-бай окуулардан өтүп, тажрыйбасын арттырып турат. Ал гана эмес, жылдын мыкты мугалими сынагына катышып, байгелүү орунду да ээлеген. 3 айда, 2 айда сөзсүз бизди жетекчибиз жаңы окууга жөнөтөт. Бизде ар бирибизде азыр бардыгыбыз эле окуп жатабыз десем жаңылышпайм. Чоң эжекелерден баштап жаш мугалимдерге чейин бардыгыбыз окуйбуз. Усенова Айнура Сапарбековна
2002 жылдан бери мынакей ушул балдар үйүн биринчи босогосунда ушул жерге эмгектенип баштаган. Азыркы учурда Айнура эжеке ушул бизде башталгыч класс мугалими болуп эмгектенет. Азыркы мынакей баардыгыбызга белгилүү 12 жылдык билим берүү платформасына эң ылайыкташтырылган мугалим десем мен жаңылышпайм. Күндөгү сабактар, Айнуранын күндөгү өтүлгөн сабактары бир ушундай майрамдай аябай сонун шаңдуу өтүлөт. Балдарын да карайм, балдар дагы ушунчалык энергичный. Мугалим өзү кандай энергичный болсо, балдары да окуучулары да ушунчалык энергичный болот экен да. Эжеке аябай изденүү менен сабак өтөт. Эжекебизди биз быйыл мынакей жыл мугалимине жөнөттүк эле, жыл мугалиминен 146 мугалимдин ичинен 2-нчи орунду алып келди буйруса. Бирок биз дагы деле эмки жылы эжекебизди дагы жөнөтөбүз. Буйруса ушундай күчтүү эжекелерибиз республикадан 1-нчи орунду алат деген чоң үмүттөбүз биз. Кээде үйдөгүлөр айтып калышат, апа сиз бизден дагы ушул мектептин балдарын жакшы көрөсүз деп. Себеби мен көп энергиямды, көп убактымды ушул мектепке арнайм. Мен себеби кесибимди сүйгөндүгүмдөнбү, мен мектепке сүйүүнү менен келем. Себеби окуучуларым мени ушул дарбазадан немеден күтүп турушат. Мен келишим ушунчалык кучактап тосуп алышат. Күндө ушул нерсе кайталангандыгы үчүн мен ушул балдардан энергия алам. Биринчиден жолдошум аябай мени колдойт, колдоп турат. Ошол жолдошумдун колдогондугу үчүн ушинтип жаркырап Инстаграмга чыгып жатам. Пайдаланып рахмат айтам. Анан ушул кайын журтум жакшы колдойт.